24-ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кеңешчиси көмүр казуучу ишкананын башкы директорунан 200 000 пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Атайын кызматтан билдиришти. Маалыматка ылайык, облус башчысынын кеңешчиси 2 тургун менен сүйлөшүп алып, кызмат абалынан кыянат пайдаланып, ишкердик субъектинин ишмердигине тоскоолдук жаратам деп коркутуу менен көмүр казуучу ишкананын директорунан $200 000 акча каражатын опузалаган. Кылмышка шектүү 23 ноябрда колго түшүп, опузалап талап кылуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Учурда тергөө иштери уланууда. Атайын кызмат шектүүнүн аты жөнүн ачыктаган жок, бирок анын инициалы 2020 жылы Жогорку кеңештин депутаттыгына Мекенчил партиясынын атынан ат салышып, учурда Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлдүн кеңешчиси болуп эмгектенген 37 жаштагы Талантбек Мамытовдун аты жөнүнө дал келет. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. Жалал-Абад шаардык соту соц тармактагы кайрылуусу үчүн УКМК тарабынан кармалган Таш көмүр шаарынын 70 жаштагы тургуну Салия Таштановага 50 000 сом айып салды. Маалыматка ылайык, Таштановага бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, соттун өкүмү 22 ноябрда чыккан. Салия Таштанованын Атайын кызмат тарабынан кармалганы 13 октябрда белгилүү болгон. Ал эми 18 октябрда үй камагына чыккан. Бирок ал кайсы кайрылууга байланыштуу кармалганы айтылган эмес. Анын аты жөнү жазылган Facebook барагында дээрлик эч кандай маалымат жок. Таштанова өткөн жылдын ноябрында Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы курултайда сөз алып сүйлөгөнү белгилүү. Анда ал Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровду чек ара маселесин чече алышпаса отставкага кетсин деп талап кылып чыккан. Экономика жана коммерция министрлиги коомдук талкууга токтом долбоорун чыгарды. Долбоор боюнча ишкердиктин бир катар түрү боюнча иш алып барган ишкерлерди көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга милдеттендирүү сунушталууда. Министрлик бул сунуш менен ККМ колдонбой кое алган ишкердиктин түрлөрүнүн тизмесинен төмөнкүлөрдү алып салууну сунуштап жатат. Биринчиси алкоголдук продукцияны жана тамеки буюмдарын кошпогондо гезиттерди жана журналдарды, ошондой эле коштоочу товарларды гезит журнал күркөлөрүндө сатуу. Экинчиси кол арабаларды, көчмө прилавкаларды, күркөлөрдү жана ларёкторду пайдалануу менен гүл өстүрүү продукциясын, айыл чарба продукциясын, нан азыктарын, улуттук жана сергитүүчү суусундуктарды чекене сатуу. Үчүнчүсү цистерналардан, челектерден квас, сүт, улуттук жана сергитүүчү суусундуктарды чекене сатуу. Ошондой эле токтомдун долбоорунда жаңы эрежелер 2024 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирери көрсөтүлгөн. Бийлик бизнестин бардык түрүн ККМ колдонууга милдеттендирүү боюнча компаниясынын жаңы салык кодекси күчүнө киргенден кийин активдүү баштаган. ККМ киргизүү базарларда патент менен иштеген ишкерлердин наразычылыгын жараткан. Буга байланыштуу өлкөнүн ар башка аймактарындагы базарда иштеген соодагерлер бир нече жолу ККМга каршы митингдерге чыгышкан. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Кармоо учурунда жок кылынган Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу кирешелерин адалдоого катышкан деген шек менен City Center ишканасынын башкы директору кармалды. Бул тууралуу 24 ноябрда УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 22 ноябрда кармалган шектүү УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Атайын кызматтан билдиришкендей, City Center ишканасы Айчүрөк соода борборунун негизги башкаруучу компаниясы болуп саналат. Шектүү соода борборундагы соода жана кеңсе жайларын ижарага берүү менен алектенip келген. Учурда мамлекеттик органдарга берилген отчеттук маалыматтардагы бурмалоолорду аныктоо жана мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүүдө дешти УКМКдан. Буга чейин УКМК Айчүрөк соода борборунун ээси Анвар Галбазов маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоого жана кылмыштуу кирешелерин адалдоого катышкан деп шектелип, эл аралык издөөгө алынганын билдирген. Ал эми соода борборунун администрациясы Галбазов Айчүрөктүн ээси эместигин айткан. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Кыргызстанда 600 000ге жакын окуучу ысык тамак менен мамлекеттик казынанын эсебинен камсыздалат. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаева 23 ноябрда Бишкекте өткөн КМШ өлкөлөрүнүн мектеп тамак ашы боюнча биринчи форумунда билдирди. Министр мектеп тамак аш программасынын негизги максаты башталгыч класстардын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылуу экенин айтып, мектеп тамак ашы сапаттуу билим алууга өбөлгө түзөрүн жана балдардын окууга болгон натыйжалуулугу жогоруларын кошумчалады. Кендирбаева Бириккен Улуттар уюмунун
окуучунун мектептеги тамак ашты оптималдаштыруу программасына жана менюну иштеп чыгууга көмөктөшкөнүн белгиледи. 2022 жылы эле Финансы министрлиги 2023 жылдан тартып окуучулардын тамак ашына көбүрөөк акча бөлүү пландалып жатканын айткан болчу. Ал эми быйыл март айында министрликтен бюджетте акча жоктугуна байланыштуу окуучулардын тамак ашына делген чыгымды 20 сомго чейин көтөрүүгө мүмкүн эмес экенин билдирген. Өткөн жылдын февралында билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова мектеп окуучуларынын тамагына деп бөлүнгөн акча жетпей жатканын айтып даттанган. Анын айтымында шаарларда ар бир окуучуга 7 сомдон, ал эми аймактарда 10 сомдон бөлүнөт. Андан сырткары буга чейин башталгыч класстын окуучуларынын ысык тамагына бөлүнгөн акча келерки жылы 14 сомго көбөйтүлөрү күтүлүп жатканы маалым болгон.